Орозо оозду ичкен жегенден эле тыюу эмес, балким көздү, кулакты, тилди жамандардан тыюу демекчи. Орозодо жакшыга жанашып, жамандан адашып, кулк мүнөздөрүбүздү дагы жакшыртууга насип этсин деген тилектер менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Кутман кечиңиздер менен, кызматыңызда да мен Таалай Мамбетов. Бүгүнкү эфирибиздин коногу кыргыз эл акыны, ардактуу аксакалыбыз Надырбек Алымбеков атабыз конокто. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алгач ушул кыргыз эли менен амандашып алсаңыз, ыйык Рамазан айы менен куттуктап дегендей. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми Аллага миң мертебе шүгүр ушундай күндөргө жеткиргенине. Эми ардай жалпы дүйнө элин кырсык басып турат. Ошого карабай мен ойлойм, Кыргызстанда орозо кармагандардын саны көбөйсө керек. Ошондуктан орозо кармагандардын куттуу орозо айы менен, куттуу орозо менен куттуктап кетмекчимин. Бул орозо бизге күч кубат берип, эсен соо болуп, эл журтубуз аман болот деп ойлоймун. Жакшылыктын үстүнө менимче жакшылык келер, жамандык ылайым кайтып кетсин. Амин, айтканыңыз келсин. Анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр чакан биздин куттуктообуз бар. Ага кезектелели, андан кийин буйруса кайрадан көрүшөбүз. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу мусулман бир туугандар. Ыйык улуу Рамазан айы кут болсун. Жаратканым жар болуп, Кудайым колдоп, ушул айда тилеген тилек, ой мүдө максаттарыбыздын баары ишке ашсын. Өлкөбүздө тынчтык, элибизде ынтымак, ишибизде ийгилик коштосун. Боорубуз бүтүн, башыбыз эсен, үй бүлө жакындарыбыз менен бакубатчылыкта жашайлы. Марва телевидениясынын жамаатынын атынан, өзүмдүн атымдан ушул ыйык Рамазан айы менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Орозонун буйруса 8-чи күнү аягына келип баратат. Кармаган орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын деп туруп, бүгүн эфирибизди улантабыз. Надырбек ата, айтсаңыз, ушул алгач куттуу Куранды ыр түрүндө жазгандыгыңыз баарына маалым. Ушундай ыр түрүндө жазууга эмне түрткү болду эле? Эми тарыхы анча деле узартса да болот, кыскайтса да болот. Бул 90-чы жылдарда биз жаңы доорго туш келдик. Эл аябай кыйналып калды. Бул эркиндик деген эле өзүнөн өзү эле келип калбайт экен. Ошол доордо эл өз билгенин жасап калды. Эл кыйналды. Азык оокаттан да кыйналды. Ошол кыргыз мамлекет болуп аталганы менен аябай кыйналганга туура келди. Анан мен ошондо бул эми мен көп жылдар бою ошол Советтер Союзунун чоң мамлекетинин чоң жумушун аткарып жүргөн кишимин. Анан мен чын эле алымсынган жокмун. Эми жакында ошол кыргыз эли жок болуп кетеби, эмне болот деп аябай ушундай абдан оор эме менен жүрдүм. Анан жанагы дүйнөгө жарака кетсе акындын жүрөгү менен өтөт дегенди мен ошондо түшүндүм да. Анан бирөөлөр ага кереги деле жоктур. Анан мен Пайгамбар алейхисалам хадистерин которо баштадым, ырга салып. Мен кара сөз жаза албайм. Анан которуп берсем, элге аябай жагып кетти. Ошол мына ада 5 жолу басылып чыкты. Анан бир күн отуруп эле, ой, Куранды деле бир көрөйүнчү. Ар ким которуп атат. Эми мен ырга салып көрбөйүнбү деп өзүн ойлодум да. Себеби кыргыз эли ыржандуу эл. Ата бабадан бери бир дагы кара сөз менен түшкөн бизге чыгарма калган жок. Манас баш болуп, ушу эртештик, эр табылдыбы, ушу баардыгы ушул азыр бир 30-тай 40-тай эме бар академияда. Ушунун бар ыр менен келди да. Нан кара сөздү менен кыргыз билбейт. Ырдаса да, учурашса да, ушул коштошсо дагы батыр менен кылган элбиз, илгертен кылаткан. Анан мен ошого түшүнүктүү болор. Менин деле демим ошол, ыр менен көрөйүнчү деп
Анан ошол 2004-жылдын башында анан отурдум, эч кимге айтпай отуруп алып, анан ошол арткы сүрөлөрдөн деле кылса болмок экен. Мен ушу өзүнчө эле ушу эмеге Бакара сүрөсүнө кирип кеттим да. Же жүргүзө албайм, же эме кылбайм. Мен бир 6 ай 7 ай абдан кыйналдым да. Анан өзүндө жөнү бар экен. Ыр деген аябай ырга салып кара сөзгө мен деле котордум. Билем, мында эме болбосо өзүм ылайыктап котордум да, ошол сөздү кайра ырга салыш керек. Анан баягы 2 рекет намаз окуп алып, анан кенен жанан үйдө жашачумун, карап алтадан. Мен мындайча айтканда тентип кетем. Ошо түшөбү, башыма түшпөйбү? Уйкаш керек да мага, уйкаштырыш керек да. Анан бир убакыт анан ушу Кудай Таала береби, ушу уйкаш болуп калганда анан үйдү карай жүгүрөм. Себеби 60-тан ашып калгам. Унутуп коёму деп корком да, жолдон жүгүрүп келем. Анда аппарат жок, жасып ала турган. Үйгө келип, дарат ала коюп туруп, анан баягы ошону жазып чыгам. Ушундай эме менен жүрүп, анан кийин Өзбек ажы жардам берди. Кийин Өзбек ажы айтты. Ыр жазган киши бар, бул Молда Сабыр ыр жазат, анан ошол абдан билимдүү киши. Ошого барбайсыңбы деди. Анан мен анча-мынча которуп алып барсам, шар сүйлөгөн киши экен. Болот мунуң деди. Жакшылап эме кылгын деп, анан кийин бүтүп, анан баягы ар кайсы китептерден которо бердим. Ар кайсы кыргызчасынан, казакчасынан мен өзбекче жакшы түшүнөм. Ташкентте окугам. Өзбекчесинен немесин жүрдүк. Орусчасынан көбүрөөк пайдаландым. Анан ошентип жүрүп, кийин анан Молда Сабыр 1 жыл калгандан кийин отуруп алып турган, баштан аяк кайрадан сыдырып, арабчадан котордук да, кайрадан анан немеси менен. Ушуну менен 5 жылдан кийин анан эмеге кирди. Анан ошончо деле баягы жаңылбаган бир Алла да. Ооба. Ката көптөй болду. 1 жылдан кийин дагы андан оңдоттук. Анан кийин 6-жылы Кудайга шүгүр анан 2-нчи жолу басып чыгардык. Анан ошондо анан берди абдан коостоп, мына ошо башында эле бул Куран чындык, бул туура жол, корккондорго Кудайдан, шек күмөнсүз жалганы жок кылайган. Бакара сүрөсүндө турат 1-нчи эмесинде бул туура жол китеп, корккондорго Кудайдан деп чындык. Ал эми аны ыр кылыш үчүн мен шек күмөнсүз жалганы жок кылайган деп мени коштум да. Анан ошол кишилерден, аалымдардан сурасам, туура кошконсуң дейт. Мааниси өзгөргөн эмес дейт. Анан ушундай кыйынчылыктарды көрдүк. Анан эме кичине баш жагына жазып койдум мен, окурманга түшүнсүн деп. 6000 ашуун аятты жүрөгүмдөн өткөрдүм. 6000 жолу толгонуп, азаптуу ишке бет келдим. Ыргайлантып кыйналдым. Алланын сырдуу кептерин түгөнгүс илим Курандын түбүнө бирок жетпедим. Короттум буга 5 жылды, жок беле башка эрмегим. Талабын окуп Кудайдын, тазарса дедим эл жерим. Мертинсем сөздөн кечиргин, мен деле сендей пендемин. Ошол кечирим сурадым элден. Мен кечип ката кетип калат экен, пенде экенбиз. Анан ошончо окубаган киши, инженермин өзүм. Анан элден кечирим сурадым. Анан жүрө жана айткандай, анан көп жылдан кийин кайра анан ошол 2-нчисин баштым, анан 3-нчүсүн баштым, анан 4-нчүсүн, быйыл 5-нчисин мен басып отурам. Аллага шүгүр, окурмандарым көбөйдү, туура түшүнгөндөр көбөйдү. Эми ойлосом, Кудайга шүгүр, мына жакын деле январь айында ушу 5-нчи басылышы болду. Бул менин ушундай инженер болуп, элден мындай бир өкмөттөн агастесир абдан көп мындай мамлекеттик сыйлыктарды алдым. Кыргыз СССРинен да ушу былтырда сыйлады, Манасордон мен. Ошонун бардыгын кошсо да мен өзүмдүн ушул Куранды которгону менен гана сыймыктанам да. Ушуга кантип ушу жылдарда ушу башым менен кирип кеткенимди, анан ушинтип акырына чыкканын,
эми Кудайга шүгүр эл журтум окуп атат. Мына ушуга эме кылам. Атак мен китептерди көп жаздым. Бул менин 50-нчи китебим болуп эсептелет 31 жылдын ичинде. Шундуктан мен ойлоймун, Куран ошол Кудайдан 1000 мертебе сурандык. Ушул эл журтубузга кыргыз тилинде ыр менен чыккан, бул мен ойлойм, ыр жанды элге көп жылга кызмат кылат го деп. Жакшы. Ага жолтойлуу китеп болсун, келечеги эң болуп буйрса мындан дагы кийинки басылыштарында күтөлү, көп басылып чыгып, элдин калың катмарына сиңе берсин деген тилекти айталы дагы. Ушул Куранды эле кайра уласак. Мисалы, Куранды билгендер бар, билбегендер бар Куран китебин. Анан негизи эле бирөө жарым келип сизден Куран деген кандай китеп десе, эмне деп тааныштырат элеңиз Куранды? Эми Куран буга чейин берки китептер түшкөн, Инжил, анан аркы эмелер баарын билесиң да. Анан бул Алланын китеби, пайгамбарлар аркылуу түшкөн, элге түшкөн китептер. Ошо жанагы 124 000 пайгамбар бекер келген эмес. Ошолордун ушул Алланын берген эреже китеби, эреже, ушул эреже менен ушуда. Ошол мен силерди Алла Таала айтмыш, мен жараттым дейт, жараттым. Бирок ушу кыйшык басып өйдө төмөн кетпес үчүн мен эрежени жараттым. Дагы орустар айткандай правиланы, эрежени жараттым. Но ошо эреже Куран. Кааласаң дин деме, дин. Кааласаң ишенгин, каалабасаң ишенбегин. Динге зордук жок. Эч качан айтылат, зордук жок. Анан бардык жерде айтылган. Баары бир мен алдыма келесиң деп жазган Кудай. Ушул китепте 1000 жолу, 990 эмес, же 1000ден ашык эмес, баары бир мен алдыма келесиңер деп 1000 жолу кайталанат да. 1000 жолу кайталанат. Ошондуктан мен ойлойм, бул китеп эреже биздин жазганда, мисалы аны конституцияны жасап атпайбы, ошонун баарды айланып келип, жылдар өтүп, кылымдар өтүп, баары айланып келип, ошол баары келип, ошол Куран тегерегинен кете алышпайт. Башкача кылып эле бир эме кылганы болбосо, баары бир эреже, бүтүндөй бар, кандай бар, бүтүндөй бар. Ушу бардык Куранда бардык эме камтылган, адамдын өмүрү бүтүндөй камтылган да. Ушундай. Анан ушул жаман менен жакшыны бөлүп турат, капырлар менен эмелерди бөлүп турат, мусулмандарды, кандай бардыгы бар. Анан ошондо мен жазып койдум. Көрсө бул Куран китеп кыргызга илгери эле сиңген экен. Биз ойлойбуз да илгери жапайы болгон, молдолор эле болгон, тияк биякта. Бир ошондой болсо да элге сиңип калган экен. Мана 45-аятта, 45 сүрөдө 15 аятта мындай жазылган. Туура эле биздин лакабыбыз да. Мына жакшылык кылсаң да өсүңө, жамандык кылсаң да өсүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт да. Мына ошондой нерселер, ушундун баардыгы биздин элибиздин макал лакаптары, көп жакшы нерселер баары Курандан алынган экен да. Мен кийин байкадым да, мен сөз баккан киши болгондон кийин мен ушундай көп немелердин баарын байкап калдым да. Ошондуктан Куран 14 кылым мурун Мухаммед алейхиссалам Алланын аркылуу Алла мукатаны берсе дагы бизге ошол жылдардан кийинчерээк келип Куран кыргыздын жүрөгүнө сиңип калган экен да. Абдан терең эле сиңген, Кудайга шүгүр. Мен эми баардыгын айта албаймын. Бирок биздин илим алып, билим алып, туура жолго салуу, мына ошол канча жылдан бери ушул Куран гана кармап келатат деп ойлойм да. Болбосо башкалар кандай кыларын мен билбеймин. Ошо Куран биздин жалпы мусулман элинин, бул жалпы тоолук, ала тоолук кыргыз элинин дагы эреже китеби деп эсептелет да. Ыйык китеп. Жакшы. Куранды мисалы сиз бул ыр түрүндө түшүрүп атканда баардыгын окуп чыктым да атасыз. Орусчасын, кыргызчасын, казакча, өзбекчесин. Анан ушул Куранды толук окуган киши катары сурагым келип атат да. Эгерде кайсы бир киши Куран окуйм дей турган болсо, тафсирисиз эле окуса түшүнө алат деп ойлойсузбу же кайсы бир тафсирди окуганга же бир мугалимге, устазга муктаж дейсизби? Ал билимине жараша болот.
bilimine жараша болот. Ошо мейли орусчалга билим болобу, кандай гана билими болбосун, эме китепке ыкыласы күчтүү болсо түшүнүп кетет. Мен ошол эч качан эмеси жок эле мындай жаздым. Кайсы гана илимдүү, билимдүү, мындай түшүнүктүү киши болсо эле бул Куранды окуп кетет да. Өзүнүн мурунку даярдыгына жараша да. Эч нерсе билбеген байкуш болсо Куран эмес, хадистер. Хадис деген эмне сөз экенин ал билбейт. Аны ким эме кылган, кимди экенин да түшүнүгү жоктор ушул күнгө чейин толтура. Ошондуктан мен ойлойм, ким Куранды окуйм десе, эң биринчи хадистерди окусун. Мен 5 жолу имандан дилим тазарат деп хадистерди жазып чыктым. Ыр менен, кара сөз менен. Бар дем хадистер аябай көп да, бирок мен дагы ушул колумга кешинче бир чоң китеп чыгардым. Ошондуктан биринчи хадистерди окуса, андан кийин кичине такшалса, мейли кайсы тилде окуса окусун, андан кийин такшалгандан кийин өзү Куранга кирет да. Куран өзү ошол кимди гана болбосун, өзү бир күндөрдүн биринде келип өзү тартат да окуса. Баягы мага бир Мамеков деген бир райком болуп жүргөн киши чалып калды. Ой, ушул үйдө эле жатчы эле бир 4-5 жыл бурун да, мен ошо отуруп калгандан бери окудум дейт. Майланайын рахмат. Ушунча эмгек кылыпсың. Ушунча түшүнүктүү, баары түшүнүктүү. Эмне үчүн сага баатырдык бербейт? Дейт, эми баатырдыктын кереги жок, силерге жетсе эле болду. Дедим мен, кептин кыскасы, элге таркап кетсе, ошол баатырдык ошол да. Ооба. Бул жакта телекөрүүчүнүн суроо келген экен, саламатсызбы, орозоңуз кабыл болсун, бир китептин баасын билсек болобу дейт. Бир китептин баасы ушул көп жылдан бери бул 5-чи чыгар 750ден сатам. Студенттерге 500дөн, 400дөн эле сатам, студенттер эми арзаныраак. Менден алып 1000ден сатышат магазиндер. Анан дагы жанагы саудагерлер бар экен, 1,5 чейин ар кайсы жакта сатып жүргөндөр бар. Мага ушул эле жетишет. Мага ушул баа жетет. Жыл сайын чыгарам, жыл сайын алып кетет. Көп чыгарсам, албай калса, мен мындайча айтканда мага пайдасы болбой калат. Ошо ылайыктап чыгарам, эл алып кетет. Мына эмеде чыгарды эле, мына жармысын мен уже тиги буйруса уже таркатып койдум. Анан баягы тыйын тыпыр кошулса, кайра тез чыгарам. Себеби эме басмакана бул аябай буга чыгарууга көнүп маш болуп калган. Тыйынын төлөсөң эле басып чыгарат да. Ушундай 750 эмес магазиндерде 1000ден, көп эле үйдөн алып кетет менден, үйдөн. Мен кошпойм да. Мисалы 700ден берсем, дагы тигилер 1100ден 350 сом менен талаада жатыптырбы. Анан көрү автобуска түшүп эле мен үйүмөн алып кеткен жакшы. Учурашып. Жакшы. Осмоналы Сыдык уулу деген тарыхчыны тааныйсызбы? Жана анын жазган китептерине маалыматыңыз барбы? Рахмат дейт. Осмоналы ким? Сыдык уулу дейт. Эми ал Кыргызия тарыхы дегенди жазган. Эми биз тарыхчы эмеспиз. Андан кийин мен аны таанышып чыктым, аны абдан билем. Ушу Сарбак учурусунан болот, Кемин жактан болот. Анан бул ошо кезде эл мындайча айтканда илим билимден алыс кезде чоң кызмат өтүп кеткен да. Ошонун жазгандары боюнча азыркы тарыхчылар да колдонуп атса керек. Баштан аяк окудум деп мен айта албайм. Ошо киши кыргыз элинин мындайча айтканда куттуу эң бир көзгө басар ошол кездеги мындайча айтканда бир бийик илимдүү, билимдүү адамдардан болгон да. Эми азыркы учурга кайтып келсек, баарыбызга белгилүү, мынакей дүйнө жүзү оор сыноону башынан өткөрүп атат. Азыркы учурда болуп жаткан оору десек болот. Анан элдердин баары тең кыйналды. Буну биз Кудайдын сыноосу деп билсек болобу, же башкача түшүнсөк болобу? Кандай дейсиз? Эми мен Куран кармаган кишимин, хадистерди окуган кишимин. Эми буга чейин
сыноолор көп болгон. Куранда жазылат. Аат элинин Алла Таала жакпай калып текебердик кылган үчүн бир түндө жок кылган. Салихтин элин, пайгамбар Салихтин элин да бир түндө жок кылган. Мадиянын эли таразадан кылтылдаткандык үчүн бир түндө жок кылган. Лут пайгамбар бу жанагы Содом Хоморо шаарында эркек менен эркек бирин эме болуп кеткен, эме кылып аябай асыркыда эмне гомосексуализмда. Ошондой, ошону бир түндө жок кылган, асмандан эмени жаадырып туруп. Эми элге бардыгын эле белгилүү. Топон суу Нух пайгамбардын убагында топон суу эменин баарын каптап кеткен. Аз эле тукумда эл калган. Ошол аз калган тукумдун, кемеге түшкөн тукумдун тукумдары менен биз отурабыз да. Мындай. Ошондуктан муну Алла Таала сын катары жиберген. Өзүнө баш ийбеген, башкача текеберчиликке кеткендин баары сын катары жиберген. Мына кече жакында эле фашизм чыгып 50 миллион ел кырылды өткөн 41-ci, 45-ci, 39-dan 45-ci yılga чейин. Ал согушка Японияда катышты, тиягыда, биягыда бүт көп мамлекеттер катышып калды, эсирден башка. Ошол 50 миллион ел кырылды. Бул оңой эмес да. Ошондуктан мен ойлойм, жөндөн эч нерсе болбойт. Бул жалаң гана Алланын сыны. Мен айтып атпайм, Алланын сыны. Эми кандай кылып бүтөрөт? Кандай болот? Ал эми Алланын өзүнүн колунда. А бизде ушул коммунист болобу, тиги молда болобу, биздин эч нерсе жок. Бир гана Кудайдан сурангандан башка эч нерсе жок. Мен ошон үчүн интернет аркылуу аябай көп эме берип атам. Сабыр кылсак, ошол пайгамбар айткан сабырдан кийин жеңиш келет. Оорундуктан кийин сөзсүз жеңилдик келет. Мен ойлойм, ушу бүгүн эртең эле ошо менен баары бүтүп калбастыр деп ойлойм. Бирок бир күнү сөзсүз жеңилдик келет. Бирок жеңилдик келгенин пайдасы аябай зор болот да. Абдан зор болот. Мына ошол мен ойлойм, ушул дин, ислам динин тааныгандардын катары аябай өсөт. Азыр деле ошого келатат. Анан көрө Алла Таала ушул кысыл кыргынга салбаса экен. Ар ким үч жашагыбыз келет. Алла Таала ушундай да. Бул Алланын сыноосу да. Эч качан. Азыр мылтыктан, октон эч ким коркпой калды. Мына ушул бир жыттатып кеткен нерседен бир качандыр бир кылымдар келет. Мынан да бир башка татаал эмелер келет да. Бул Алланын сыны деп туура түшүнүш керек. Андан кутулуу үчүн Алладан сураныш керек. Башка, мисалы Америка 300 миллион ели бар, эң бай мамлекет. Укмуш. Ошо ученыйлары да бар. Биздин мындай жөөт туугандарыбыз да бар деле бар. Анда кана кутулуп кетишпейби анда? Эң эме Америкада кутулуп атат. Абдан бардыгын билген менеткечил Кытай коңшубуз кана кутулуп кеткен? Эмне үчүн эме кылып кетпейт? Маданиятын туу чокусунда отурат ырда бул Италия эмне үчүн кутулуп кетпейт? Жок. Муну бир куткарса, бир тал Алла Таала куткарат. Башка жок. Муну эми элге айткандан кээде уяласың, бирөөлөр эле мындай чыгара коюп эле анан Кытайга берип жиберип, анан жарганаттын канаты менен тепип. Анын бардыгы себептин баарын адамдар аркылуу кылат бардыгы Алла Таала. Асмандан эле бирөөлү жиберип койбойт да. Ошондуктан бу жерде жалаң мен эми бул инженер катары, eski komünist katары, eski azırkı aksakal katары, azırkı Kuday degen kişi katары bir gana sözüm uşul, bul sın. Сыно деп билели. Эми дагы бир кыскачараак бир суроону кыстара кетейин жыйынтыктар алдында. Азыр дүйнө жүзү кыйналып атат дедик. Элдин баары депрессия болуп атат, стресс болуп атат. Балким бул сыноону да көтөрө албай атат да. Бирок ошого карабастан Европа мамлекеттерин карайбызбы? Айтор батыш өлкөлөрүнүн башка диндегилер көбүнчө ислам динине агылып кирип аткандыгы элди таң калтырып атат да. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Ошол ар бир сын өзүнүн эмесин берет. Өзүнүн жакшылыгын калтырат да. Мына эң акыркы дин, эң акыркы пайгамбардабыз. Эң акыркы пайгамбардын, эң акыркы диндин кишилерибизде. Азыр 2 миллиардка жетпей атат. Жалпы эл 7 миллиард асманда да. Анан эми азыр баары курсагы ток, тияк-бияк көп, дин менен иши жоктор да көбөйүп кетти да.
Башка жол калган жок да, ушул астан келет. Эми бул ушул илгери кандай десек, пайгамбарды эч ким укпай койгон Меккеде, шылдыңдаган. Мунун баарын окуп алсаң, шылдыңдаган кадимкиде келе собу деп. Бирок 7 жыл ачкачылык берди Меккеге, 7 жыл. Анан тетиге менин башчысы келди го. Айланайын, эме токтотчу ушул эме деп. Эл чычканды жеп калган, эл мышыкты жеп калган, эл ушу коосуна тийгенди жеп калган да. Анан ошол дин ошо 7 жыл эмеден кийин эл өз ойгонду. Ошондуктан биринин артынан бири аста секин отуруп, анан ислам динин негиздешти да. Мындай болбойт да. Адамдын өзүнүн табигый түзүлүшүндө да өзүнүн мындай bir жерине артына bir жерине мык кирип кетмейинче эч тоотпойт. Анан качан жаны келип ошо турганда баарына макул болот. Ушуга келди да, азыр эми мен олу эмесмин, профессор эмесмин, бирок адам баласы мындай бир кыйынчылыкка учурамайынча эч качан Кудайды дагы өзүнүн немесин кабыл албайт да. Бул ушул азыр мына эгер кычап кетсе, Кудай сактасын, байлыктын каякта калат? Керекпи, керек эмеспи? Кыргызстандын байлары калды. Ученыйлар бар, канча академиктер бар, канча акындар бар мага окшогон. Ушулар керекпи, керек болбой калабы? Мына ошол эгер баардыгы айланып келип кычап кетсе, жок, башка бир заман келет, башка бир тукум келет. Эгер бир ушундай бир Кудай жаалап токтоп калса, биздин ушул андай болсо, баардыгы бир дүйнө боюнча, ушу биздин Кыргызстан боюнча ислам динине киргендердин саны абдан көбөйөт. Бул гарантия. Азыр эле ушу көчүгөн кылып чыгып калгандар толтура, чын айтыш керек да. Кудай дегендер азыр да толтура. Ооба. Убактыбыз аягына келип баратат. Эми мүмкүн болсо сизге акыркы жыйынтыктоочу микрофонду сунайын. Кыргыз элине каалоо тилек, насыйкатыңыз десек да болот. Эми Кыргыз элине мен интернет аркылуу 4 жолу ыр менен кат жөнөттүм. Эл окуп атат, мага рахмат айтып атат. Эң башкысы бул жанагы сабыр кылыш керек. Өзүңөр сурадыңар, мен ачыгын айттым, көп киши аны түшүнбөстүр. Бул Алланын бизге жиберген сыны. Бул сынак. Мындан биз өтүшүбүз керек экен. Ошондуктан биз мындайча айтканда азыр эми туура кылып атат мамлекетибиз. Үйдө тургула деп атат. Баягы өзбектер айткандай, артты кыссаң бай болосуң дейт да. Артты кысып отурушубуз керек да. Мүмкүн ушул сабыр кылып, анан отурганда дагы ошол Алла Тааланын жибергенине моюн сунуп, Кудай кааласа ушул Алладан жараткан Кудайдан үмүт өтүш керек. Ушундай болуп калса, Алла Таала ушу балдарыбыздын эмедин келечегибизди баары кең болсо, жараткан Алла ушу бизди колдоп кой деген эмеси менен отурса, ушунча миңдеген, миллиондогон кишиси Алла Таала өзүнүн сүйгөн кишилерин албетте туура жолдо бараткан кишилерин сөзсүз колдойт деп мен ойлоймун. Элибиздин 90% Кыргызстандын мусулмандар, аны силер жакшы билесиңер, мына кыргыздар, өзбектер, башка улуттар. Анан эмне үчүн ушундай кыйын убакта баарыбыз мындай бир үйдө отурсак дагы бир дилде отуруп алып Кудайдан эмне үчүн сурана албайбыз? Менимче баары суранып атат. Эч ким калган жок, суранып атышат. Ошондуктан ошол сабыр кылалык, Кудайдан үмүт кылалык, күтөлүк. Алла Таала ушунчалык бизге адам кылып жаратып, акыл эс берди, көптөгөн жакшылыктарды берди. Жакшылыктын артынан жакшылыктарды берип атат, токчулуктун артынан токчулук берип атат. Эми ушул биздин кеткен күнөөлөрдү Кудайыбыз кечирип, ушул бизде ушул кара тумоодон токтотуп, бир Кудай Таала ушул баарыбызды эртеңки күнүбүздү жарык кылсын, иманыбызды бекем кылсын. Башка айта турган деле сөз жок. Менимче ушу эки нерсе: сабыр кылалык, Алладан үмүт кылалык. Мына ушуга биз келип такалып отурабыз. Кыргыз эли, Кыргызстандын эли деле ушуну мен түшүнөт деп ойлоймун. Ал эмес башка бир
dindegi Европанын алдыңкы элдери да кудайлап калып бир да угуп атабыз. Бул боло турган нерсе. Ошондуктан Кудай бирөө, биз моюн сунушубуз керек. Кудайга моюн суналык, күтөлүк, сабыр кылалык. Анан калганын Алла Таала көрсөтөт эртеңки күндө. Ушул башка эмне дейбиз. Рахмат, чоң рахмат. Аман болсун элибиз. Рахмат, буюрса айтканыңыз келсин. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кармаган орозоңуз Кудайым кабыл кылсын. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип бүгүн биз бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Коногубуз кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков атабыз болду. Кызматыңыздарда мен Таалай Мамбетов болдум. Орозоңуздар кабыл болсун. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.